Жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиева массалык маалымат каражаттарынын жетекчилери жана өкүлдөрү менен жолугушту. Жыйын онлайн өтүп, ага республиканын 7 облусунан журналисттер жана сот системасынын кызматкерлери катышты. Анда жогорку соттун жалпыга маалымдоо каражаттары менен өз ара байланышын бекемдөө жана кызматташтыкты сапаттуу жолго коюу жолдору талкууланды. Коомдо пикирди ошол массалык маалымат каражаттар жаратат. Сиздер алар менен иштеш керек. Өзүңөрдүн жумушуңарды чагылдыргыла, кабинетте отурбагыла, элге чыккыла, мыйзамдарды түшүндүргүлө. Мен мына соттордун өздөрүнө айтып атам. Аймактарда өзгөчө. Эл сиздерди өңүрдөн билиш керек, сиздердин кесипкөйлүгүңөргө баа бериш керек. 2018 сот тутумунда жаңы реформа жүргүзүлүп, коррупцияны жоюу, ачык айкындуулукту жүзөгө ашыруу аракети көрүлгөн. Сот залдарына үн жана видео жазуу тутумун орнотуп, сот отурумун онлайн көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мына ушул жана башка маалыматтар реформанын натыйжасы, мындан аркы аракеттери бүгүнкү жыйында талкууга алынды. Эгерде биз ошол соттор менен журналисттердин ишмердүүлүгүн биргеликте жакшыртуу максатында болсо, менде бир ушундай сунуш бар. Көпчүлүк учурларда ошол аймактарда мына чуулгандуу, ошо коомчулуктун кулагын түргөн окуялардын соттук отурумдары жабык түрүндө өтүп калат. Ачык түрүндө өтсө дагы журналисттер киргизилбей калган учурлар көп болот. Эгерде өзүнүн чечимине ишеними болсо, ак чечим чыгарганына ишеними болсо, сөзсүз түрдө ушу иш башталган отурумдун алдында журналисттер менен байланышып, аларды чакырып, ошолордун көзөмөлүндө, ошолордун байкоосу менен ошол соттук отурумдарды өткөрсө, андан кийин ошол журналисттер деле ынанып, аны ошол позитивдүү жактан чагылдырганга бир мүмкүнчүлүк болот да. Онлайн конференцияга катышкан журналисттердин көпчүлүгүн сот реформасы кызыктырды. Жыйын суроо жооп иретинде улантылып, журналисттер негизинен сот системасындагы коррупцияны жоюу аракеттери кандай жүрүп жаткандыгына кызыкты. Бир идеология катары соттордун калың катмарында ошол позиция, ошол президентибиздин көз карашы жетиштүү деңгээлде жеткирилдиби? Соттор арасында ушул багытта бир идеологиялык жумуштар болдубу? Мага ошол кызыктуу болуп атат да. Бүгүнкү күндө коомдо сот системасына болгон ишеним аз экени белгилүү. Буга көбүнчө сот отурумунун жабык түрдө өтүүсү себеп болот. Сотко болгон ишенимди арттырууда аталган тармак массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен тыгыз кызматташууга кызыктар. Биздин ошол сот адилеттигин жүзөгө ашыруудагы жумуштарыбызды элге жеткиликтүү болуш үчүн, ачык айкын болуш үчүн бизге албетте бул массалык маалымат каражаттарынын сиздер менен биз иштешибиз абдан зарыл болуп турат. Бул бүгүнкү күндүн талабы. Анда соттук процесстердин жүрүшү ачык айкын болушу үчүн максатта сот процесстерине аудио, видео фиксациялар орноштурулду. Азыр аудио фиксациялар кылмыш иштери боюнча жүргүзүлүп жатат. Мындай маанидеги жолугушуу быйыл 2-нчи рет уюштурулуп жатат. Өткөн жылдын апрель айында да 50ге жакын журналисттердин катышуусунда онлайн конференция өткөрүлгөн. Мингүл Көчөрова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары. Дагы талкуулап атканбыз.